Назарыңыздарда өз ичине жергебиздеги урунтуу окуяларды жана көрүнүштөрдү камтыган Өлкө Деми маалымат программасынын апта башындагы чыгарылышы. Кызматыңыздарда бизден кабарчылар жана студияда мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө. Чептен эрден күчүбек. Бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлеринин жана ардагерлеринин майрамы. Тынчтык менен аскер болуп, кызматыбызды өтөп жүрө берелик. Кыш камын жазда көрүшүп, Нарын шаарында эскилиги жеткен жылуулук түтүктөрү алмаштырылууда. Бардыгын пластик трубалар менен алмаштырып, ички системаларын баарын жаңыртып иштеп алып баратат. Акын жана окурман. Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасында акындар менен окурмандар баарлашты. Жанды сабап, жатып туруп да, жетсе дагы кыял булутка. Күч атасын тааныбайт. Каратэ-до боюнча Нарын облусунун ачык биринчилигине 170тен ашык өспүрүм катышты. Адистер жетишпейт региондорго, ошон үчүн аларды даярдап региондорго жиберип, залда мурдалаштылар маанилүү да. Эми ушул жана башка окуялар менен көрүнүштөрдөн кененирээк. Кечээ Туркияда президенттикке шайлоолордун экинчи туру аяктап, анда Режеп Тайип Эрдоган жеңишке жетишти. Бул ийгилиги менен анын кыргыз лидери Садыр Жапаров куттуктады. Туркия Республикасынын президентинин кызматына шайланууңузга карата менин эң жылуу куттуктоолорумду кабыл алыңыз. Туркиянын эли дагы бир жолу сизге ыйык ишенимин билдирди. Бул жеңиш сиздин Туркиянын жана анын элинин жыргалчылыгы үчүн жылдар бою ишенимдүү жана кайраттуу кызматыңыз менен анықталған ең жогорку эмгегиңиздин далили болуп саналат. Сиздин акылман жетекчилигиңиз астында Туркия өзүнүн жигердүү өнүгүүсүн мындан ары дагы улантып, аймактагы жана бүткүл дүйнөдөгү туруктуулукту арттырууга салым кошот деп толук ишенем. Ал эми өлкөлөрүбүз ортосундагы жемиштүү кызматташтыгыбыз мындан ары да стратегиялык өнөктөштүктүн духунда өнүгө берет деп үмүттөнөм. Биз өлкөлөрүбүздүн элинин жыргалчылыгы үчүн артыкчылыктуу чөйрөлөрдө өнөктөштүк байланыштарды бекемдөө жана кеңейтүү боюнча активдүү биргелешкен ишке даярбыз. Бул багытта жана мурун макулдашылгандай, сизди ыңгайлуу болгон убакытта Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырам. Сизге бекемден соолук, бакубатчылык, ошондой эле аруу тилектериңизди турмушка ашыруу жолунда жана жогорку мамлекеттик ишиңизде ийгиликтерди каалайм. Ал эми боордош түрк элине бакубаттуулук жана гүлдөп өнүгүүнү тилейм деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Ал эми бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлеринин жана ардагерлеринин майрамы. Ушуга байланыштуу аларды мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров куттуктады. Анда мындай деп айтылат. Урматтуу жоокерлер, офицерлер жана генералдар, куралдуу күчтөрдүн кадырлуу ардагерлери, урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү куралдуу күчтөрдүн күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Бизди, жалпы мекендештерибизди бириктирип турган бир максат күчтүү жана өнүккөн Кыргызстанды куруу. Мына ушул асыл мүдөгө жетүүдө эң алды менен кыргыз армиясынын орду өзгөчө экени талашсыз. Кыргызстан эгемендүү мамлекет жана эл аралык алакалардын субъектиси катары коргонуу саясатын тынчтык принцибинде негиздеп, бардык мамлекеттер менен өз ара пайдалуу мамилелерди куруп келет. Ошентсе да азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарын эгерим эсибизден чыгарбашыбыз зарыл. Ага жараша жоокерлердин журт алдында берген антын толук аткарыш үчүн тиешелүү шарттарды түзүп берүү мамлекеттин милдети болуп саналат. Өлкө жетекчилиги бул жаатта аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн татыктуу жашоо турмушу, социалдык укук жактан корголушуна камсыз болуш үчүн бардыгын жасап жатат. Бүгүнкү күндө аскер кызматынын кадыр баркын көтөрө алдык деп ишенимдүү айта алам. Ага элибиздин армияга болгон сый урматы дагы барган сайын артып баратканы далил. Ошол эле маалда аскер кызматынын бедели бир гана мамлекеттин аракетинен көз каранды эмес экендигин баса белгилегим келет. Чептен элдин күчүбек деген накыл кеп сыңары ар бир жоокерибиз демдүү, күчтүү, намыстуу, аскер ишинде күчүрмөн даярдыгы бекем, ата мекенибиздин бүтүндүгүн, улуттук кызыкчылыктарды коргоого жогорку даярдыкта болушу керек. Бүтүндөй өлкө, жумурай журт сиздерден үмүт кылат, сиздерге таянат. Сиздер кийинки муундар үчүн аскер ишинде чыныгы жоокердин образын берүүдө, мекенди сүйүүнүн, билими менен аскердик даярдыктагы төп келишкен кесипкөйлүүлүктүн үлгүсү болосуздар деп бекем ишенем. Урматтуу
куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары, кымбаттуу ардагерлер, дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Кайсыл мезгил, кандай гана оор учурлар болбосун, мекенге берилүү менен өтөп келаткан кызматыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздерге кажыбас кайрат, темирдей бекем эрк, чын ден соолук каалайм. Үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш тилейм. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн. Ошондой эле быйыл өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 31 жылдыгы. Бул күндү белгилөө туурасында чечим 1992 жылы 29 майда кабыл алынып, андан бери ал расмий түрдө майрамдалып келет. Нарын шаарындагы резервдик роталардын аскердик даярдыктарын чыңдоо багытында иш жүргүзгөн 93-546 аскер бөлүгү тууралуу алдыда кененирээк. Внимание! К рубежу открытого огня! Бою! Ок атуу таласында машыгып жаткандар Коргоо министрлигинин Панфилов атындагы дивизиясынын курамындагы 93-546 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери. Алар көчүрмө пландын негизинде биринчи аткаруу көнүгүүсүн жасашты. Бул автомат Калашников аткарган көнүгүүбүз болсо, биринчиси пулемётный расчет, мишенин оонуна жайгашылды. Және экинчи рубежде болсо атакующий отходящий группа пехоты, үчүнчүсү болсо пулемётный расчет көнүгүүлөрүн аткардык. Ок атуу жана курал менен машыгуу майданы Нарын шаарындагы 93-546 аскердик бөлүгүнө таандык. Аталган бөлүк резервдик роталардын аскердик даярдыктарын чыңдоо багытында иш жүргүзөт. Курал менен машыгуу талаасында резервдик роталарды күчүрмөн даярдыкка камдоо жана алардын аскердик чеберчиликтерин арттыруу аракеттери көрүлөт. Эгер аскер бөлүктүн тарыхына көз чаптырсак, бул жай дээрлик жарым кылым убакытты артка таштады. Мындан 47 жыл мурун СССРдин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын чечими менен алгач Балыкчы шаарында өзүнчө артиллериялык батальону түзүлүп, 1976 жылы 9 ноябрда батальонду куруу иштери аяктап, ушул күн аскер бөлүктүн күнү деп белгиленген. Ушул жылдар аралыгында бул жайдан бычакка сап, берген антына бек турган мыкты аскер кызматкерлери тарбияланды. 93-546 аскер бөлүгү күчүрмөн даярдыктардын жана аскердик тартиптин эң жакшы көрсөткүчү үчүн республикалык деңгээлде аскер бөлүктөрдүн арасынан мыкты деген баага татып келет. Четтен келген апатка, кырсыкка, согуштан Кудайым өзү сактасын. Ошол кырдаалдарды эске алуу менен бирге биз ошол кырдаалга дайым даяр турушубуз керек. Күнү болобу, түнү болобу биз турушубуз керек. Тынчтыктын эле аскери болуп, кызматыбызды өтөп жүрө берелик. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү 1992 жылдын 29 майында Кыргызстандын президенти Аскар Акаевдин жарлыгы менен советтик армиянын республика аймагына жайгаштырылган бөлүктөрү анын карамагына өткөндө түзүлгөн. 1988 жылга чейин Кыргызстан Орто Азия аскер округунун курамында болгон. Бүгүнкү күндө 29 май куралдуу күчтөрдүн күнү катары белгиленет. Бул 31 жыл аралыгында Кыргыз армиясы башынан көптөгөн сыноолорду өткөздү. Ошол күндөргө салыштырмалуу азыркы тапта Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жетекчилиги тарабынан, башкы кол башчыбыз тарабынан аябагандай зор көңүл бурулуп келатат. Бүгүнкү күндө Орто Азияда эң күчтүү армиясы бар мамлекеттердин катарына кошулдук десе жаңылбайм. Белгилей кетсек, Кыргыз армиясы 1992 жылдан азыркы убакка чейин жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун туруктуу мүчөсү. 2001 жылдан тарта Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө. Куралдуу күчтөрдүн офицерлери жана сержанттары Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык орнотуу миссияларына катышууда. Ал эми 2022 жылдагы статистикага ылайык Кыргыз армиясы дүйнөдө 92 орунда турат. Мамлекет чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында бир катар аскер техникаларын өз каражатына сатып алууда. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Замана студиясы, Нарын облусу.
Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн 31 жылдыгына карата Нарын шаарындагы 93 546 аскер бөлүгүнүн кызматкерлеринин демилгеси менен аталган аскер бөлүктүн көп кабаттуу кызматтык үйүнүн подъезддери оңдоо иштеринен өткөрүлдү. 60 батирлүү турак жайдын айлана тегерегин иретке келтирүүгө сарпталган каражат жашоочулардын капчыгынан каржыланган. Көргөн көздү кубанткан саамалыктан кесиптешим Эсенбек Салбек уулунун материалы. Сырттан келген адамдын көңүлүн бурган бул үй Нарын шаарындагы 93 546 аскер бөлүгүнүн кызматтык турак жайы. Батир элери жакында эле анын айланасын иретке келтирип, короодон тартып подъездерге чейин оңдоп түзөшкөн. Ушул жашоочулардын күчү менен жашоочулар өздөрүнүн каражатын чыгарып, өздөрү ошо демилгени туура кабыл алып, анан ар бир подъезд өзүнүн колунан келишинче аракеттерин жасап, ушундай ремонт жасашты. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ар бирөө бири-биринен өтөйүн деп, бири-биринен жакшы жасайын деп, ушу ар бир подъезд аракет кылды да. Оңдоо иштеринен өткөн 6 подъезден айырмаланган бул подъездге көп деле каражат жумшалган эмес. Жашоочулардын айтымында 10 үй бүлөнүн ар биринен 4500 сомдон гана акча каражаты чогултулган. Жасалган ишке каражат аз жумшалганы менен ички жасалга көңүлдөгүдөй болгон. Ушунда биздин кошуналардын ынтымактуулугу абдан сезилди. Башка кошуналарга салыштырмалуу баарыбыз башка подъездегилер көп суммада чогултуп, киши жалдап актатып сырдатышса, биз болсо жапатырмак баарыбыз кошуналар өзүбүздүн күчүбүз менен, маңдай терибиз менен өзүбүз жасадык. Башкаларга үлгү боло турчу бул ишти жогоруда аталган аскер бөлүктүн кызматкерлери мындан 2 ай мурун демилгелеп атайын жарыш уюштурушкан. Себеби куралдуу күчтөрдүн 31 жылдыгын жана күнүн жасалган иштин жыйынтыгы менен үй бүлө кошуна колоң менен бирге өткөрүүнү чечишкен. Өзү курам демилге көтөрүп, подъезддерди ремонт жасап, конкурс жарыялаганбыз. 2 айлык конкурстун жыйынтыгын бүгүн чыгарып, жеңүүчүлөрдү орун берип, куттуктап, бардыгы жашоочулар, офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жакшы кабыл алып, конкурсту бүгүн жыйынтыктап атабыз, майрам менен бирге. Өз ара уюштурулган конкурстун жыйынтыгында мыкты жасалгаланган алдыңкы 3 подъезд аныкталып, жашоочуларга уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Эсенбек Салбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, өлкөдө Нарын шаары. Ал эми кечээ кыргыз чек-арачыларынын майрамы белгиленди. Өзгөчө шаң Кыргыз-Кытай чектерине көз салышкан Тайлак Баатыр атындагы номер 20-24 аскер бөлүгүндө өкүм сүрүп, мекен сакчылыгындагыларга жолдонгон куттуктоолор жагымдуу ыркөөлөр менен коштолду. Эске салсак, эгемендүү Кыргызстанда чек-ара кызматы 1999 жылдын 28 майында уюштурулуп, ошондон бери анда кызмат өтөшкөндөр эл жерин ар кандай агрессиялуу күчтөрдөн коргоп келишет. Быйыл 24 жылдыгын белгилеп отурабыз. Бүгүнкү күнү чек-арабыз бекем, эч кандай терс окуялар чек-арада катталган жок. Биз жактан болсо, ушу Тайлак Баатыр чек-ара аскер бөлүгүнүн ардагерлер кеңешинин атынан, ардагерлердин атынан биз өзүбүзчө айтып кете турган сөзүбүз бар эле. Кандайдыр бир иш-чаралар болбосун, кандай бир жумуштар болбосун, ушу чек-арага байланыштуу биз дайым жардам берүүгө даярбыз. Азыркы күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин биз жардам берип жүрүүгө даярбыз. Өзбекстандын Самарканд шаарында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек-арасын демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын ортосунда сүйлөшүүлөр болду. Анын жүрүшүндө жумушчу топтордун жыйындары жана биргелешкен демаркация комиссиясынын биринчи отуруму өтүп, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек-арасынын айрым тилкелеринде биргелешкен талаа изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы талкууланды. Анын жыйынтыгында тараптар мамлекеттик чек-араны демаркациялоо боюнча ченемдик, укуктук жана техникалык документтерди бекитишти. Сүйлөшүүлөр достуктун жана өз ара түшүнүшүнүн маанайында өттү. Иш-чаранын жыйынтыгында тиешелүү протоколдорго колдор коюлду. Нарын шаарында Совет мезгилинде курулган жылуулук тутумунун түтүктөрү алмаштырылууда. Мындан тышкары калаадагы 3 көп кабаттуу турак үй борбордук жылытуу системасына кошулат. Учурда облус борборунун Москва чөлкөмүндөгү эскилиги жеткен жылуулук түтүктөрдү жаңысына алмаштыруу жана Нарын жылуулук берүү ишканасынын 5 электрод казанын көмүр менен жылытууга өткөрүү жумуштары кызуу жүрүп жатат.
Нарын шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жашоочусу Максат Молдогазиевдин айтымында бул үйдүн жылуулук тутумунун шаймандары Союз ыдыраган жылдары тонолуп кеткен. Тургундар суук түшкөндө электр жылыткычтарды колдонуп, кыштан чыгышчу. Быйыл жашоочулар мындай көйгөйдөн арылат. Себеби көп кабаттуу үйдүн ар бир батири борбордук жылытуу системасына кошулду. Буюрса, быйыл кыштан жакшы чыгабыз деген ойдобуз. Жаңы мына коюлуп, бир 20 күндүн тегереги болду. Ар бир квартирага отопление коюлуп атат. Чугундарын өзүбүз сатып бердик. Калган установочный трубаларын бүт теплонун эсебинен өзүлөрү коюп берип атышат. Быйыл кыштан эми баягы балдарыбыз üşүбөсүн деп электр энергиясын сарптадык. Ошончо акчабызды баягы төгүп бердик дегендей, свет өчкөн жок. Мындан тышкары Кулунбаев көчөсүндөгү номер 39 көп кабаттуу турак үй да борбордук жылытуу тутумуна кошулууда. Азыркы тапта Нарын жылуулук берүү ишканасынын өкүлдөрү үймө-үй кыдырып, жылуулук берүүчү түтүктөр менен плиталарды орнотуп жатышат. Азыркы тапта калаанын Москва чөлкөмүндөгү эскилиги жеткен мынагы жылуулук түтүктөрү жаңысына алмаштыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Мындагы түтүктөр жылытуу системасы курулган жылдан бери тагыраагы 36 жылдан бери бир дагы жолу алмаштырылган эмес. Быйылкы план боюнча ушул чөлкөмдүн 300 метрди түзгөн жылуулук түтүгү жаңыртылат. Азыркы тапта жумуштардын дээрлик 50% аяктады. Өзүңүздөр көргөндөй казуу иштери жүрүп бүтүп, плиталар ачылып, турбалар кесилип алынып, кайра турба салынып, ошо жылуулануу системасы жүрүп атат азыр. Эртеңден Кудай буйрса краныбыз келсе, плиталарды жаап, кайра көмүү иштери процесс жүрөт. Бул аягына ушул айдын кийинки айдын 20-ларына барып такалабыз го. Кудай буйрса көп турабыз. Бригадада болсо 6 бала иштейбиз. Быйыл план боюнча 2 чакырым жылуулук берүүчү түтүк алмаштырылат. Бирок муну менен көйгөй чечилбейт. Себеби Совет мезгилинде курулган жылытуу системасынын дагы 9 километри жаңыртууга муктаж. 5 электр атказаныбыз көмүр атказандарга коюлат. Андан тышкары ушул ар бир подвалдарга коюлуп турган ар бир өзүнчө болгон отказандардын баарын центральный отказандарга киргизсек деп пландаштырып атабыз. Ички системадан 2 үйдүн жылытуу системасы алмашылат, бирок стоячный кайсы үйлөрдүкү жылыбайт, ошонун баарын текшерүү ремонттарын баарын жүргүзүп атабыз. Нарын шаарында көп кабаттуу 114 үй болсо, анын 109-у борбордук жылытуу системасына кошулган. Быйыл дагы 2 үйгө жылуулук берилсе, калганы жакынкы жылдары кошулат дешет адистер. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Токойлорго Баялыскы Атбашы районунда быйыл Жашыл Мурас улуттук программасынын чектеринде 75 000 көчөт олтургузулмакчы. Бүгүнкү алардын 12 000 тигилди. Табиатты өзгөчө кооздукка бөлөй турган бул көчөттөрдү жергиликтүү Токой чарбасындагылар даярдашкан. Учурда тиешелүү жумуштар тоо боорлорунда жасалууда. Алардагы аракеттерге биздин чыгармачылык топтагы кол абыш кылып кайтты. 3 күндөн бери деңиз деңгээлинен 2,5 метр бийиктиктеги чалкан участкасында иш кызуу. Ушул убакыттын аралыгында түп көтөрүлө ишемдикке чыгышкандар 3 гектар аянтка ийне жана жазы жалбырактуу карагайлардын 750 көчөтүнө отурулушту. Эгер тоо башындагы бул аймактын жаанчыл экендигин көңгө түшөк, эл эмгеги текке кетпейт. Андан калса тээ баштан эле кол жаратылышты көздүн карайындай сактоону негизги милдеттеринен эсептешкен жергиликтүүлөр жаңыдан түптөлгөн Токой массивин эч кимге кор кылбас. Атаңдан мал калгыча тал калсын деп, ушул кийинки урпактарга ушул камкордук кийинки урпактарга пайдасын тийгизип калат деп толук ишене алам. Мындан сырткары бул лесхоз чекесин тосуп ограждение кылып атат. Бул да жакшы камкордук. Анан биз жерге суу келбейт. Суу келбесе дагы өзүнүн мөңгү менен, кар менен, анан жаам менен ушул көчөттөрүбүз бийик болуп өсүп, кыргыз элинин даражасы да бийик болот деп каалоо тилек айта алам. Колдогу маалыматтарга таансак, улуу Кытай менен чектеш Атбашы районунун жалпы аянтынын 16 000 гектары же 20% карагай черлүү токойлор. Бирок жаратылыш сакчылары бул өтө эле аз деп эсептешет. Андыктан аларды көбөйтүп башкарууга чыгып, быйылкыга Башкайыңды тилкесинде 20, Түз асуусунда 8 гектар жерге Тяншан карагайларын отургузуу мерченделген. Алардын көчөттөрү Атбашы Токой чарбасына таандык 4 питомникте өстүрүлгөндөрдүн белгилей кетүү абзел. Крупномер көчөттөрү жетиштүү. Бул жерге Тяншан карагай менен Лисница карагайынын көчөттөрүн отургузуп атабыз.
экме токойлорду көбөйтүү максатында. 6-күндөн баштап иштеп атабыз. Бүгүнкү күн акыркы күн, бүгүнкү күндө 6-көчөт отургузулуп бүтүрөлөт. Район бийлигинин башчыларынын билдиргендене караганда, үстүбүздөгү жылга улуттук жашыл мурас программасынын алкагында бир катар салмактуу иш-чаралар каралган. Мында башкы басым Чычырканак жана Карагат плантацияларын уюштурууга жасалары күтүлүүдө. Анткени айыл чарба истердин эсептөөлөрүндө аталган мөмө жемиштери ат башыга өзгөчө мүнөздүү картошкага салыштырмалуу 2,5 эсе кирешелүү. Бүгүнкү күнгө 5600 көчөт Чычырканага эгилди. Жаңы 4-5 уже жаңы плантациялар уюшулуп жатат. Негизинен ат башы Чычырканак Карагат кластерин өнүктүрүү боюнча бир стратегиялык жактан жакшы максат кадам жасап жатабыз. Эл аралык уюмдар менен Дүйнөлүк банктын жаңы долбоорун тартуу боюнча жакшы аракеттер болуп жатат. Эгер көтөрүлгөн демилге жерде калбай, иш ыргагы өз нугунда жүрсө, келечекте бүтүндөй Нарын облусу боюнча токой аянттардын көбөйөрү бышык. Ат башы токой чарбасына таандык Чалкан участкасындагы мына бул карагайлар мындан 50 жыл мурун отурулган. Андыктан мына бүгүн гана тигилген ушул карагайлардын жаш көчөттөрү туура жарым кылымдан кийин мына ушундай бүгүн токойго айламакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Ат башы району. Башка кабарлардан 27 май китепканалар күнүнүн урматына Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада акын жазуучулар менен окурмандардын жолугушуулары өткөрүлдү. Ошондой эле китепканачылар менен китеп сүйүүчүлөрү жалпы элди китепканага тартуу багытында алым сабактарды уюштурушту. Кененирээк кийинки материалда. Өзүнүн бөлүмүндөгү ар бир китепти жадына түйгөн Уулгелди Мусаева китепканачы болуп иштегенине 30 жылдан ашык убакыт болгон. Мезгилдин бул аралыгында ал жөн гана китепканачы эмес, балдар бөлүмүндөгү ар бир чыгарманы китепти ийне жибине чейин талдаган сынчыга айланган. Китептер менен аралашкан киши бир өзгөчө болот деп ойлойм. Биз дагы ушу окурмандар келгенде канчанчы классыңар деп классын сурап алабыз биринчи. Анан кийин келгенде бул мугалим жиберген турбайбы деп анан кээ бирде ошо окурман авторун алмаштырат, автор менен китептин атын алмаштырат. Ал анык эмес мунуку да десек, анан кээ бир окурмандар кайра кетип калат. Ал момдай да деп айтып түшүндүргөнгө аракет кылабыз, ошо китепке кызыктырганга аракет кылабыз да. Мына ушу каарманыбыз эмгектенген Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада 27 май китепканачылар күнүнө карата окурмандар менен окутуучулардын жана акын жазуучулар үчүн Кадыр кече адабий кечеси өткөрүлдү. Анда акын Кутмырза Жакыбалиевдин ырлары көркөм окулуп, акын менен баарлашуу аянтчасы түзүлдү. Акыл жетпейт аалам дегенге, билеманын түбү тереңде, кабат-кабат чексиз ааламдын картажиге балким эгемде, жанды сабап жатып туруп да, жетсе дагы кыял булутка, андан ары туман туңгуюк ачыш керек болбой турушка. Мындан сырткары китепкананын ар бир бөлүмүндө өзүнүн тематикасына жараша окурмандар менен тегерек столдор, алым сабактар өткөрүлдү. Уюштурулган адабий кеченин негизги максаты китепкана менен окурмандардын ортосунда үзгүлтүксүз байланыш түзүү болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарабыз ар тараптуу, көп максаттуу, ушул китепканалардын коомдогу ролун жогорулатууга, коомчулуктун көңүлүн өзүбүзгө бурдурууга багытталган иш-чаралар болуп атат. Ошондой эле бул күнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан иши менен үлгү көрсөткөн китепканачыларга ардак грамота жана сыйлыктар ыйгарылды. Эсенбек Сталбек уулу, Адлет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Алгачкы жолу каратэ-до боюнча өткөрүлгөн Нарын облусунун ачык биринчилиги жергиликтүү күйөрмандардын зор кызыгууларын жаратты. Ага өлкөбүздүн бардык аймактарынан 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар, кыздар катышты. Спорттун бул түрү Теңиртоо жергесинде анча өнүгүүгө ээ эмес. Антсе да келем ээлери өздөрүнүн алда канча күчтүү атаандаштарына татыктуу каршылык көрсөтө алышты. Тестерлердин таймаштарына кабарчыбыз Жыпара Насырова көз салган. 10 жаштагы Улукбек Турузбеков Бишкек шаарынан келген. Ал 6 жашынан бери каратэ-до менен машыгып көптөгөн байгелердин ээси. Ал Нарын облусунун биринчилигинде дагы буга чейинки ийгиликтерин кайталап 30 кг салмак категориясында биринчи орунга көтөрүлдү. Когда спортты көргөм, залга киргенде аякта көрө алгам, бойдулар мага жаккан, мен бара алгам. Мол бой каты болгон. Досум менен согушкам. Жакшы болду. Мен биринчи орун алдым.
Мен Иссыкөл обласының чемпионы международный. Бишкек шарын, Жалабад шарын. Ал эми Бермет Дигенбаева Кара-Балта шаарынын өкүлү. Каратеге 8 жашынан катышып, учурда чоң спортчулардан кем калышпайт. Азыркы тапта Кара-Балта шаарындагы Самурай клубунда машыгат. Ага 35 кг салмак категориясында күч сынашып, алдына бир да катандашын чыгарбады. У меня есть успехи по карате. Мен 11 жаштамын. Карате бирин-бирин сыйлоого үйрөткөн, тарбиялыгы үндөгөн мыкты спорт. Мага бул спортко катышкан аябай жагат. Өзүңдү жеңил, сергек сезесиң. Менин жеңиштерим аябай көп. Мен республикалык мелдештерге катышып, жеңип келем. Мындан сырткары Ысык-Көл, Кара-Балта жана Жалал-Абадтан дагы жакынкы күндөрү жеңип алдым. Бүгүн болсо 35 кг салмакта өзүмдүн атандашымды жеңдим. Жогорудагы каармандарыбыз күч сынашкан Нарын облусунун ачык биринчилигинде 170ке жакын балдар кыздары мөрөй талашты. Бардыгы 11 команда катышып атат Кыргызстандан. Ар бир областан, Жалал-Абад областынан келип атат, Ош областынан келди, Чүй областынан келип атат, Бишкек шаарынан келип атат, Каракол шаарынан келип атат. Бардыгы 11 команда 170 спорт катышуулар катышып атат да бардыгы. Каратедо Япон элине таандык. Ал алгач адамды сыйчыл болууга тарбиялагандыктан учурда өспүрүмдөрдү бул спортко тартууга аракеттер күч. Тилекке каршы аны жайылтууда машыктыруучулар жетишсиз болгондуктан аракет шаар кетпей, бир катар ыңгайсыздыктар бар. Адистер жетишпейт региондордо. Ошон үчүн аларды даярдап региондорго жиберип, залда мурда ушулар маанилүү да. Андан кийин кеңешке туура келип атат. Бара-бара кызыккандар көбөйүп баратат. Кудайга шүгүр, азыр дүйнөлүк чемпионаттарда биздин команданын деңгээли өсүп атат. Өткөндө Манабу Мураками келип кетти. Ал бүгүнкү күндөгү эң мыкты, эң чыган каратист дүйнөдөгү мастер. Ал айтты Кыргызстанда каратенин деңгээли өсүп атат деп. Эми балдар сотка чукулап отургандан көрү, мультфильм көрүп отургандан көрү, жөн гана бутун тырмап бекер чоңойгондон көрүп залга кирсе тер төгөт, тартип менен чоңойгонду үйрөнөт, улуулардан өрнөк алат, жеңишке жетсем деген бир амбициясы болот, бара-бара кара куралса бул да жашоосунда бир жетишкендик болот. Маалымат иретинде айтсак, Нарын облусунда каратедо боюнча атайын машыгуу жайлары жок. Мындан улам бул спортко кызыккандар мектептердин залдарына же болбосо жеке менчик машыгуу жайларынан үйрөнүшүүдө. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Сергек жашоого чакырган ушул материал Өлкө Деминин апта башындагы чыгарылышын жыйынтыктайт. Алдыда адаттагыдай эле эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.